Бул өзү закондун кабыл алынышы биздин эгемендүүлүгүбүздүн алгачкы кадамы болгон. Эгемендүүлүккө ээ болушубуздун алгачкы кадамы болгон деп айтарлым. Анткени ошол дух элден кетпей, духтун үстүнө дух кошулуп, анан 90-жылдарда эгемендүүлүк жөнүндө маселе көтөрүлүп атканда, союздун курамынан чыгуу жөнүндө маселе көтөрүлүп атканда, ушул дух ушул алга жетелеп турган дух болгон. Мен ушуну биздин закондун тарыхый маанисин ушундан көрөм. Закон бир добуштан кабыл алынган, ал закондун кабыл алынышына көп кишинин эмгеги бар, тиешелүү кишилер көп болгон. Ушунун башында академик Бүйбүн Өмүрзаковна Орузбаева турган. Жумушчу топ Абдыган Эркебаевич академик, Бүйбүн Өмүрзаковна академик, профессор Сулайман Кайыпов, Сагалы Сыдыков, анан мен 5 киши ушул жумушчу топ катары ушуну иштеп чыкканбыз. Бирок текстти жанагындай мен жазып берип, анан баарыбыз оңдоп, толуктап, анан кабыл алынышында ошо сессияга катышканбыз. 18-ci кылымдын улуу гуманист, улуу окумуштуусу, философ, тилчиси Вильгельм фон Гумбольдттун айтканы бар. Элдин тили анын духу, элдин духу анын тили деп. Бул экөөнөн артык жуурулушкан эч нерсе жок деп. Мына ушул өңүттөн алганда тил, жана мен айтканда, элди эл кылган, улутту улут кылган, элдин духун көтөргөн, элдин өзүнүн өзүн-өзү таануусуна шарт түзгөн, мүмкүнчүлүк түзгөн каражат, улуу күч тил. Элдин дүйнө таанымы тил аркылуу, элдин акыл эси, аң сезими тил аркылуу калыптырат. Тил сүйлөнгөндө тил болот. Тил айтылып турганда тил болот. Жазып койгон тил эмес. Жазуу бул тилдин көчүрмөсү. Көптөгөн тилдердин жазуусу бар, бирок тили жок бүгүнкү. Ошондуктан тил сүйлөнүп турганда тил болот, айтылып турганда тил болот. Анан үмүтсүз шайтан дейт, мен чоң үмүт артам. Мына бүгүнкү күндө биздин жетекчилик, президент, конкреттүү алганда президентибиз тилге, кыргыз элинин тилине, маданиятына ушунчалык жакшы көңүл буруп атат, кыргызча сүйлөтүп атат. Кыргыз эли жаралган күндөн баштап кыргыз тили кошо жаралган. Кыргыз элин эл кылып турган тили. Же болбосо бөлөк улуттарга, бөлөк урууларга сиңип кетмекпиз. Мисалы үчүн биздин заманга чейинки тарыхый даректерде биздин заманга чейинки 10-кылымдан бери карай кыргыз жөнүндө маалыматтар бар. Ошо кездерде хундар болгон, ошо кездерде сактар болгон, ошо кездерде динлиндер болгон, ошо кездерде усундар болгон, ошо кездерде кыргыздар болгон. Ошол биздин заманга чейинки элдердин баарынын аты өчүп, мына биздин ата бабабыздын мыктылыгы ушунда. Ошол улуу держава түзгөн, улуу мамлекет түзгөн кыргыз элинин атын алып боюна сиңирип бүгүнкү күнгө чейин 21-кылымга алып келип аткан. Бул ошо биздин ата бабаларыбыздын мыктылыгы. Экинчиден тилибиздин, жана мен айткандай, грамматикалык структурасынын өтө ийкемдүүлүгү. Албетте, бу кыргыз тили ошол биздин заманга чейинки 10-кылым, биздин замандагы 20-кылым, 30-кылымдан бери жашап келаткан тил. Ал эми 1989-жылы ушул кыргыз тилине мамлекеттик тил деген саясий укук берилген.